Назарыңыздарда кайрадан мектеп окуучуларынын билим таймашы аттуу республикалык телетаймашы. Сиздер менен Зиягүл Камалова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү телекөрсөтүүгө Араван районундагы Исаев атындагы орто мектебинин эң мыкты окуган 6 окуучусу тандалып келип отурат. Бүгүн студияда ошол окуучулар өз ара күч сынашышат. Ал окуучулар Абдалимова Эркайым. Мен Араван районуна караштуу Пактабат айылындагы номер 20 Ибрагим Исаев атындагы 11 класстын окуучусумун жана азыркы учурда атаандаштарыма ийгилик каалайм. Кийинки окуучубуз Тынычбеков Сыймык. Мен Тынычбеков Сыймык, атаандаштарыма ийгилик каалайм. Абдихалилова Оксана. Мен Абдихалилова Оксана, Араван районунун Пактабат айылына караштуу Ибрагим Исаев номер 20 Ибрагим Исаев атындагы мектебинде окуйм. 11 класстын окуучусумун. Азыркы учурда досторума ийгилик каалайм. Камилова Адинай. Мен Камилова Адинай. Араван районуна караштуу Пактабат айылындагы номер 20 Ибрагим Исаев атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусумун. Билим алуу үйнө менен кудук казгандай дегендей, бүгүн мен өз билимимди сыноо үчүн келдим. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки окуучубуз Талантбеков Байыр. Мен Талантбеков Байыр, Араван районуна караштуу Ибрагим Исаев орто мектебинин 10 класстын окуучусумун. Бул жака келгениmin себеби өзүм билимимди текшериш үчүн келдим. Жана каршылаштарыма ийгилик каалайм. Жана Ашимова Сезим. Саламатсыздарбы? Мен Ашимова Сезим Айзбековна, Араван районуна караштуу Пактабат айылында номер 20 Ибрагим Исаев атындагы 9 класстын окуучусу боломун. Бүгүнкү таймашка келгенибиздин себеби өзүбүздүн билимибизге болгон күчүбүздү сынаган келдим. Жана атаандаштарыма жана өзүмө ийгилик каалайм. Рахмат. Анда назарыңыздарда биринчи тур. Биринчи турда окуучуларыбыз предметтик суроолорго жооп беришет. Эркайым баштайт. Кыргызстан тарыхы. Сталинград салгылашуусунда эрдик сапарын баштаган кыргызстандык баатыр. Жооптор: биринчиси Таранчиев, экинчиси Төлөбердиев, үчүнчүсү Шопоков, төртүнчүсү Асанов. Асанов. Дайыр Асанов Сталинград салгылашуусунда эрдик сапарын баштаган кыргызстандык баатыр экен. Жооң туура. Сыймык. Биология. Папоротниктин өсүндүсү болуп эмне эсептелет? Жооптору: биринчиси гаметофит, экинчиси спорофит, үчүнчүсү жалбырак, төртүнчүсү өз алдынча өсүмдүк. Суроону кайталап коесузбу? Папоротниктин өсүндүсү болуп эмне эсептелет? Жооптору: биринчиси гаметофит, экинчиси спорофит, үчүнчүсү жалбырак, төртүнчүсү өз алдынча өсүмдүк. Өз алдынча өсүмдүк. Папоротниктин өсүндүсү өз алдынча өсүмдүк эмес, гаметофит эсептелет. Сыймык. Жооң туура эмес. Оксана, кыргыз тили. Жалаң ичке үндүүлөр катышкан сөздү белгилегиле. Жооптору: биринчиси талаалар, экинчиси токойлор, үчүнчүсү суулар, төртүнчүсү деңиздер. 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 Жооң туура, Оксана. Адинай, география. Дүйнөдөгү эң узун тоо системасы кайсыл? Жооптор: биринчиси Кавказ, экинчиси Памир, үчүнчүсү Урал, төртүнчүсү Анды тоолору. Дүйнөдөгү эң узун тоо системасы кайсы дейт? Урал. Варианттын башын айтып коңузчу. Биринчиси Кавказ, экинчиси Памир, үчүнчүсү Урал, төртүнчүсү Анды тоолору. Анды тоолору. Анды тоолору дүйнөдөгү эң узун тоо системасы экен. Жооң туура. Кыргыз адабияты. Аллегориялык чыгарма кайсы? Жооптору: биринчиси легенда, экинчиси мифтер, үчүнчүсү комедия, төртүнчүсү тамсил. Жоопторун кайталап коюңузчу. Биринчиси легенда, экинчиси мифтер, үчүнчүсү комедия, төртүнчүсү тамсил. Б варианты. Ушулардын кайсынысы аллегориялык чыгарма деп айтылат? Б варианты. Мифтер. Б варианты бул мифтер. Туура жооп ушул, Ооба. Туура жообу бул
Тамсил. Байыр, жооң туура эмес. Сезим, кыргыз тили. Шилтеме ата тоошту белгилегиле. Жооптор: биринчиси ар бир, экинчиси кайсы, үчүнчүсү ал, төртүнчүсү ушул. Ар бир. Шилтеме ата тооч кайсыл экен? Ар. Ар бир. Жооң туура, Сезим. Эркайымда кайрадан кезек. Анатомия. Кишинин скелетинде канча сөөк бар? Жооптор: биринчиси 50, экинчиси 100, үчүнчүсү 150, төртүнчүсү 200. 200. Кишинин скелетинде 200 сөөк бар экен. Жооң туура, Эркайым. Сыймык. Биология. Кайсы бактериялар санитардык ролду аткарат? Жооптор: биринчиси мителик, экинчиси сапрофиттик, үчүнчүсү фототрофтук, төртүнчүсү хематрофтук. Сопротивтикпи? Сапрофиттиктер бул санитардык ролду аткарат экен. Жооң туура. Байыркы тарых. Оксана. Окумуштуулар орто таш кылымын кантип аташкан? Жооптор: биринчиси палеолит, экинчиси неолит, үчүнчүсү энеолит, төртүнчүсү мезолит. Палеолит. Орто таш кылымын кантип аташкан экен? Палеолит. Мезолит деп аташыптыр. Оксана. Жооң туура эмес болуп калды. Адинай. Кыргыз адабияты. Касым ырлар жыйнагында кайсы ыр казак тилинде жазылган? Жооптор: биринчиси жаз, экинчиси кыш, үчүнчүсү таң, төртүнчүсү жайлоодо. Варианттарын айтып болом. Биринчиси жаз, экинчиси кыш, үчүнчүсү таң, төртүнчүсү жайлоодо. Жаз. Таң деген ыры казак тилинде жазылыптыр. Адина. Жооң туура эмес. Байыр. Кыргызстан тарыхы. Кенесарынын кыргыз жерине жасаган жортуулу эмне менен аяктаган? Качуу менен, жеңилүү менен, жеңиш менен, тынчтык келишимине кол коюу менен. Суроону кайталап коесузбу? Кенесарынын кыргыз жерине жасаган жортуулу эмне менен аяктаган? Варианттарын. Варианттары: качуу менен, жеңилүү менен, жеңиш менен, тынчтык келишими менен. Тынчтык келишими менен. Качуу менен аяктаган. Кенесары кыргыз жеринде жортуул жасап, кайра качуу менен аяктаган экен. Жооң туура эмес. Сезим. География. Антарктидада муздун эң калың жери канча метр? Жооптору: 3,5 миң метр, экинчиси 4,000 метр, үчүнчүсү 4,5 миң метр, төртүнчүсү 4,900 метр. 3,5 миң метр. Антарктида муздун эң калың жери канча метр? 3,5 миң метр, 4,000 метр, 4,5 миң метр, 4,900 метр. 3,5 миң метр. 4,5 миң метр экен. Сезим. Жол туура эмес. Биология. Ичеги карын ооруларын кайсы бактериялар козгойт? Биринчиси дизентерия таякчасы, экинчиси туберкулез, үчүнчүсү столбняк таякчасы, төртүнчүсү пневмококк. В варианты. Ичеги карын ооруларын кайсы бактериялары козгойт дейт? В варианты. Туберкулез. Дизентерия таякчасы козгойт экен. Эркайым. Жол туура эмес. Байыркы тарых. Сыймык. Грециядагы эң өнүккөн мамлекет. Жооптор: биринчиси Орто Греция жана Пелопоннес, экинчиси Аттика жана Эллада, үчүнчүсү Крит жана Микен, төртүнчүсү Афина жана Спарта. Крит жана Микен. Афина жана Спарта байыркы Грециядагы эң өнүккөн мамлекет деп белгиленген экен. Сыймык. Жооң туура эмес. Биология. Оксана. Сууда жашоочу канаттуулар жашоо чөйрөсүнө түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүгү боюнча ыңгайланган?
Жооптору: биринчиси куш жүнү, экинчиси мүйүздүү тумшугу, үчүнчүсү манжаларындагы жаргакчалары, төртүнчүсү аба баштыкчалары. Фысы. Манжаларындагы жаргакчалары. Чоң туура, Оксана. Кыргыз тили: Адинай. Муун, басым, паузаны изилдеген тил илиминин тармагын белгилегиле. Жооптору: фонетика, синтаксис, пунктуация же орфографиябы? Пунктуация. Фонетика деп айтылат экен, Адинай. Жоо, туура эмес болуп калды. Анда кийинки суроо кыргыз адабиятынан Байыр Ак кеме повестинин алгачкы аты. Жооптору: буг эненин жомогу, экинчиси жомоктон кийин, үчүнчүсү баланын жомогу, төртүнчүсү таятанын жомогу. Биринчи варианты. Буг эненин жомогу. Ак кеме повестинин алгачкы аты жомоктон кийин болуптур. Байыр: жоо, туура эмес. Химия, сезим. Менделеевдин таблицасында акыркы кайсы элемент турат? Жооптор: биринчиси кремний, экинчиси рентгений, үчүнчүсү хассий, төртүнчүсү ливерморий. Хаси. Ливерморий эң акыркы катарда турат экен. Эң акыркы катар канча эле? 118. 116. Сезим. Чоң, туура эмес. Кезек кайрадан эле Эркайымга келди. Биология: кайсы балыктын боорунан витаминге бай медициналык балык майы алынат? Жооптор: биринчиси треска, экинчиси камбала, үчүнчүсү осетр, төртүнчүсү сазан. А варианты. Треска балыгынан витаминге бай медицина балык майы алынат. Ушундайбы? Ооба. Чоң туура, Эркайым. Кыргызстан тарыхы: сыймык. Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин биринчи төрагасы ким? Биринчиси Айдарбеков, экинчиси Сыдыков, үчүнчүсү Абдрахманов, төртүнчүсү Орузбеков. Сыдыков. Сыдыков эмес, Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин биринчи төрагасы Абдыкадыр Орузбеков болгон. Оксана: география. Кымыш өлкөлөрүндөгү аянты боюнча эң чоң деңиз кайсы? Жооптор: биринчиси Баренцева, экинчиси Лаптевтер, үчүнчүсү Берингов, төртүнчүсү Охот. Варианттарын кайталап коесузбу? Баренцева деңизи, экинчиси Лаптевтер деңизи, үчүнчүсү Берингов деңизи, төртүнчүсү Охот деңизи. Б варианты. Лаптевтер деңизи. Кымыш өлкөлөрүндөгү аянты боюнча эң чоң деңиз бул Берингов деңизи. Оксана: жолуң туура эмес. Анатомия: Адинай: адамга С витамини жетишпегенде кайсы ооруну пайда кылат? Жооптор: биринчиси кариес, экинчиси цинга, үчүнчүсү холера, төртүнчүсү гастрит. Ушул суроо менин эсимде да, ошол оозун ачырып ушундай ооруну көрсөтүп койгон сүрөтү менен берген китепте. Адамга С витамини жетишпегенде кайсы ооруну пайда кылат? Кариес, цинга, холера, гастрит. Бул вариант. Б вариантында цинга деген оору берилген. Туурабы ушул? Ооба. Чоң туура. Байыр: кыргыз адабияты. Чыңгыз Айтматовдун Италиянын Эртурия сыйлыгына кайсы чыгармасы татыктуу болгон? Жооптору: биринчиси Жамила, экинчиси Гүлсарат, үчүнчүсү Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, төртүнчүсү Кылым карытар бир күн. Айтматовдун кайсы чыгармасы Италиянын Эртурия сыйлыгына татыктуу болуптур? Жамила, Гүлсарат, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт же Кылым карытар бир күндү? Кылым карытар бир күндү.
Эртурия сыйлыгына деңиз бойлой жорткон алады өт чыгармасы ээ болгон байыр. Жок, туура эмес. Сезим, биология. Кайсы класстагы жаныбарлардын саны эң көп? Жооптору: биринчиси балыктар классы, экинчиси курт кумурскалар классы, үчүнчүсү рак сымалдар, төртүнчүсү жүргөмүш сымалдар классы. Варианттарын кайталап коесузбу? Биринчиси балыктар классы, экинчиси курт кумурскалар классы, үчүнчүсү рак сымалдар классы, төртүнчүсү жүргөмүш сымалдар классы. Вариант Б. Курт кумурскалар классы. Курт кумурскалар классы эң саны боюнча эң көп экен. Жок, туура. Анда акыркы айлампа. Жакшылап туура жооп бергенге аракет кылгыла балдар кыздар. Эркайым, география. Башталгыч меридиан жана экватор басып өткөн материк. Жооптор: биринчиси Австралия, экинчиси Африка, үчүнчүсү Евразия, төртүнчүсү Түндүк Америка. Варианттарды кайталап коесузбу? Биринчиси Австралия, экинчиси Африка, үчүнчүсү Евразия, төртүнчүсү Түндүк Америка. Үчүнчүсү Евразия. Башталгыч меридиан жана экватор басып өткөн материк бул Африка. Жок, туура эмес. Сыймык, кыргыз адабияты. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы Касымалы Баялиновдун чыгармасы? Жооптору: биринчиси Узак жол, экинчиси Өлбөстүн үрөнү, үчүнчүсү Көл боюнда, төртүнчүсү Көтөрүлгөн дың. Варианттарын кайталап коесузбу? Биринчиси Узак жол, кийинкиси Өлбөстүн үрөнү, Көл боюнда, Көтөрүлгөн дың. Көл боюнда. Көл боюнда. Туура. Касымалы Баялиновдун чыгармасы ушул. Анда улантабыз кайрадан. Оксана, зоология. Жыл бою бир эле жерде жашаган канаттуулар кандай канаттуулар деп аталат? Жооптор: биринчиси келген куштар, экинчиси туруксуз канаттуулар, үчүнчүсү канаттуулар, төртүнчүсү туруктуу канаттуулар. Суроону кайталап коесузбу? Жыл бою бир эле жерде жашаган канаттуулар кандай канаттуулар деп аталат? Жооптор: биринчиси келген куштар, экинчиси туруксуз канаттуулар, үчүнчүсү канаттуулар, төртүнчүсү туруктуу канаттуулар. Келген. А вариант. А варианты. Жок, туура эмес. Бир эле жерде жашаган канаттуулар келген канаттуулар эмес, туруктуу канаттуулар деп аталат. Анатомия. Адамдын кан басымын кайсы аппарат менен өлчөйбүз? Жооптор: биринчиси ЭКГ, экинчиси УЗИ, үчүнчүсү спирометр, төртүнчүсү градусник. ЭКГ. ЭКГда адамдын жүрөгүн текшерет экен. Демек, жок, туура эмес. Спирометрди биз кан басымын өлчөйбүз. Физика. Байыр. Эң күлүк физикалык чоңдук кайсы? Жооптор: биринчиси ылдамдык, экинчиси көз, үчүнчүсү диффузия, төртүнчүсү кубаттуулук. Суроону кайталап коесузбу? Эң күлүк физикалык чоңдук кайсы? Жооптор: биринчиси ылдамдык, экинчиси көз, үчүнчүсү диффузия, төртүнчүсү кубаттуулук. Кубаттуулук. Күлүк физикалык чоңдук бул ылдамдык. Аты өзү эле айтып турат суроону. Суроо өзү эле айтып атат. Ойлонбой жооп бергендин себебинен туура эмес жооп берип атасың, Байыр. Жок, туура эмес. Информатика, сезим. Башка тармактарды иштетпөө аракетинде жасалган программа кайсыл? Жооптор: биринчиси файл, экинчиси сервер, үчүнчүсү символ, төртүнчүсү вирус. Варианттарын кайра кайталап коесузбу? Биринчиси файл, экинчиси сервер, үчүнчүсү символ, төртүнчүсү вирус. Сервер.
бул вирус да, сезим. Вирус киргенде иштебей калат, телефон дагы иштебей калат, компьютер дагы иштебей калат. Ошондуктан атайын жасалган программа бул. Вирус экен, жоң туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин окуучуларыбыз биринчи турда кандай упайларга ээ болушту? Эркайым 15 упай, Сыймык 10 упай, Оксана 10 упай, Адинай 10 упай. Байыр бир дагы суроого жооп бере албаптыр, упай ала албады. Сезим 10 упайга ээ болду. Көрсөтүүбүздүн тартиби боюнча эң төмөн упай топтогон окуучубуз четтетилет. Андыктан Байырдын упай ала албаптыр, 0 упай деген Байыр азыр биз менен коштошот. Байырга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү телеберүүгө мен даярданбай келгендиктен упай ала алган жокмун. Калган атаандаштарыма ийгилик каалайм. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз калган окуучулар менен экинчи турубузду баштайбыз. Эркайым, Сыймык, Оксана, Адинай жана Сезим күч сынашышат. Категориялар боюнча окуучулар жооп берет. Эркайым категория тандайт. Бизде манастануу, музыка, спорт, макалдар, эң табышмактар, борбор шаарлар деген категория каралган. Эркайым кайсы категорияны тандайсың? Борбор шаарлар. Борбор шаарлар. Биринчи суроо. Эркайым, Австриянын борбор шаары кайсы? Буда жооптору каралган эмес. Австриянын борбор шаары Австралия деген мамлекет бар, анан Австрия деген мамлекет. Азыр биз Австриянын борбор шаарын сурап атабыз. Жооң бар Эркайым? Вена. Австриянын борбор шаары бул Вена шаары. Кийинки суроо. Латвиянын борбор шаары кайсы? Жооп жок. Бул Рига шаары. Жооп жок. Кийинки суроо. Ирландиянын борбор шаары? Жооң? Жок. Дублин. Жооп жок. Анда Сыймык категория тандасын. Спорт. Биринчи суроо. Волейбол оюнунда канча упайга чейин ойношот? Волейбол оюнунда канча упайга чейин ойношот Сыймык? 12. 25 упайга чейин. Волейбол оюнунда бир командада канча адам ойнойт? 5. 6 адам ойнойт. Футбол боюнча чемпионат канча жылда бир өткөрүлөт? 1 жылда бир. Чемпионат Чемпионат. канча жылда бир өткөрүлөт? Дүйнө жүзүндө футбол боюнча сөз болуп атат. Дүйнөлүк чемпионат канча жылда бир болот? 4 жыл. 4 жылда. Жооң туура. Оксанада кезек. Сен кайсы категорияны тандайсың? Музыка. Музыка. Биринчи суроо. Музыканттардын тамгасы эмне деп айтылат? Музыка. Музыканттар. Музыканттардын тамгасы эмне деп айтылат? Бир тамга жөнүндө сөз болуп атат. М. М. Нота деп айтылат. Оксана, жооң туура эмес. Операда, опереттада, балетте кириш иретинде ойнолуучу музыкалык чыгарма эмне деп аталат? Балет. Увертюра деп айтылат. Кийинки суроо. Бул улуу немец композитору 1770 жылы төрөлүп, 1827 жылы көз жумган. Ал негизинен өзүнүн катар номерлүү симфониялар менен дүйнөгө белгилүү. Ал ким? Кайсы композитор боюнча сөз болуп атат? Суроону кайталап коесузбу? Бул улуу немец композитору 1770 жылы төрөлүп,
1827 көз жумган. Ал негизинен өзүнүн катар номерлүү симфониялар менен дүйнөгө белгилүү. Ал ким? Немец. Ооба, немец композитор экен. Ошонун аты жөнү, фамилиясы дегендей. Ким ошол аты фамилиясы? Унутуп калдым, жок. Бетховен деп айтылат, жок экен. Анда 1 категория тандасын. 1 макалдар. Мен макалдын биринчи бөлүгүн айтам, сен экинчи бөлүгүн улап айтасың. Китеп билим булагы. Жок. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Экинчи макал акыл тозбогон тон. Макалдын кийинки бөлүгү. Жооп бар Базинай? Жок. Билим түгөнбөгөн кенч. Акылы бар билимди самайт. Акыл жок. Жоң барбы? Акылсыз кийимди самайт. Сезим категория тандайт. Манастану. Биринчи суроо. Манас эпосунда Манаска 10 баш болгон чоро ким? Ошол 10ду айтып беребизби? Жок, ошол 10 башыны баштаган бир чоро болгон. Ошол чоро ким дейт? Ошол 10 адамдын ичинде Манас болгон. Чоң казатта адамдардын санын тактап атканда Манасты калтырып коюп элге күлкү болгон чоро ким? Алмамбет жоо. Тазбаймат. Кийинки суроо. Аты Манас болсун, арбаледен калас болсун деп бата берип, Манаска ким ат койгон? Кызыр чал. Дубана, Дуана. Жооң туура. Караңгыны жарык кылган айлакер баатыр ким? Манас Батыр. Караңгыны жарык кылган айлакер баатыр кимкен? Манас. Алмамбет. Жооң туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи турду жыйынтыктадык. Эркайым 5 упай, Сыймык 5 упай, Оксана менен Адинай упай ала албады жана Сезим дагы 5 деген упайга ээ болушту. Ошентип биздин экинчи турубузда Оксана менен Адинай жооп бере албай упай ала албагандыгына байланыштуу оюндан чыгат. Эки окуучуга тең биз ыраазычылык билдиребиз. Мен анча даярданып келбегениме себептүү азыркы учурда суроолорго жооп бере албадым. Азыркы учурда эми досторума ийгилик каалайм. Мен экинчи турдан өтпөй калганыма өкүнбөйм. Кийинки келгенде жакшы даярданып келгенге аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда 3-чү тур. 3-чү турда Эркайым, Сыймык жана Сезим суроолорго жооп беришет. Упайларды топтошот деп ишенебиз. Андыктан азыр логикалык суроолор. Эркайым, космостук телескоп эмне деп аталат? Телескоп деп аталат. Хаббл деп айтылат экен. Экинчи суроо, Эркайым. Россиянын бир шаары бар. Ал шаар учат экен. Кайсы шаар? Эркайым. Жооп жок.
Орел шары. Орел деген бүркүт деген да. Бул логикалык суроо болду. Ошондуктан ушундай суроо түзүлгөн. Жок. Сыймык жооп берет. Менделеевдин таблицасында алтын кандай деп белгиленген? Сыймык суроо түшүнүктүүбү? Ооба. Жооп барбы? Аурум деп айтылат. Кийинки суроо, эң кичинекей эт жечүү жаныбар кайсы? Мышык. Арс чычкан экен. Жооп. Жок. Сезим. Дүйнөдөгү эң бат өсүмдүк кайсы? Козу карын. Кытай бамбугу. Эң ири жырткыч жаныбар кайсы? Эң ири жырткыч жаныбар кайсыл? Акула. Ак аюу. Жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр гана 3-чү турду жыйынтыктадык. Тилекке каршы 3 окуучубуздун бири да суроолорго жооп бере алышкан жок жана упай ала алышпады. Ал эми жалпы жыйынтык боюнча Эркайым 20 упай, Сыймык 15 упай жана Сезим дагы 15 деген упайга ээ болушту. Биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн жеңүүчүсү аныкталды. Эң көп упай топтогон Эркайым аттуу окуучубуз кийинки айларда боло турган жарым финалга жолдомо алат. Эркайымга биз ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү келип көрсөтүүгө катышкан окуучулардын ар бирине ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү кезектеги көрсөтүүбүз өз соңуна чыкты. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Көп суроого жооп бере албай калдым. Кийинкисинде аракет кылам. Бүгүнкү таймаш өтө кызыктуу болду. Жана биз биринчи жолу келгендигибиз үчүн кичине сүрдүү болгондуктан суроолорго жакшы жооп бере албадык. Бирок дагы келип, дагы аракет кылганы биз аракет кылабыз. Бүгүнкү таймаш өтө сонун жогорку деңгээлде өттү. Биз логикалык суроолорго жана башка суроолорго анча жооп бере албасак дагы колубуздан келишинче жооп бердик. Эми кийинки таймаштарга мындан да жакшы даярданып келишибизге аракет кылабыз. Жана баарыңыздарга рахмат.